Азыр iPhone'ну мактайбыз. Аябай сонун чыккан, кымбат, бардыгы бар дейбиз. Ушул iPhone'ду көрүп жаткан, көздү берген затты эмнеге мактабайбыз? Ботасты мактайсың, эмнеге Аллах берген бутту мактабайсың? Аллах сага берип койду. Кулакты берди, көздү берди. Урматтуу мусулман бир туугандар, бирөө 5000 сом берсечи, жөн эле чай ичип коюңуз деп, кандай жүрөктөн разы болосуз? Дуа кыласыз. Бирөө 50.000 сом берсе канчалык разы болосуз? Бирөө $5000 машинанын ачкычын берсе 10 жыл аны мактайсыз. Машинага отурган сайын сүйүнөсүз. Бирок ушул бир көздүн кадыр баркы канча? Көздү берген бир көзүңүздү $5000 сатасызбы? Ушул көздү берген затка Алланы мактабайбыз. Канча Аллах Таала бизге неаматтарды берип койгон. Бирөө келип айтат, дамыла, мен 15 жылдан бери гемодиализ алам дейт. Жакында үйлөнөйүн деп атам, мен ала турган кыз 10 жылдан бери гемодиализ алат дейт. Мындайча айтканда өзү 15 жылдан бери бир тамчы заара кыла алган эмес. Ажатканага аман эсен барып келгенге Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Биз кадыр баркын билбейбиз. Мына башыбыздан коронавирустун өтө оор күндөр өттү. Канча деген адамдар дүйнөдөн кетти. Алар аба таппай калышты. Дем алайын десе абаны таппай калды. Демди чыгарайын десе чыгара албай калды. Абанын кадыр баркын биз түшүндүк. Аллага шүгүр келтирели туугандар. Жердин астында эмес, жердин үстүндө жүргөнүбүзгө шүгүр келтирели. Мактагын Алланы. Өзүң жеп жаткан тамагыңды, ичип жаткан чайыңды мактаганча, мактагын Алланы. Кечке эле телефон, айфонуңду мактаганча, мактагын Алланы. Жашап жаткан асабнягыңды, тейип жаткан унаңды мактаганча, мактагын Аллах Тааланы. Таң аткандан күн батканча, мактагын Алланы. Жаның чыкканча, анткени Алла мактоолорго татыктуу зат.